Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Багыт программасы. Биздин бүгүнкү программанын коногу Улуттар биримдиги партиясынын лидери, Ош шаарынын мэрлигине талапкер Мелис Жошбаевич Мырзахматов болмокчу. Биздин студияга кош келип саламатсызбы. Мына 15 январда Ош жана Бишкек шаарларында ушу мэрликке карата шайлоолор өтөт. Биз эми Ошко байланыштуусун айталы. Деги эле ушул шайлоонун тегерегинде Мелис Мырзахматов деген фигуранын тегерегинде, улуттар биримдигинин тегерегинде ар кандай өйдө төмөн сөздөр болуп атат. Сиз ушул кырдаалга көз карашыңыз кандай? Бир уч Атамбаевчы күчтөр эмнелерди гана жасабай атат. Бүгүнкү күндө бүт күчүн ошо биздин Улуттар биримдиги партиясынын депутаттары менен күрөшүүгө таштап, ар кандай ыплас жолдорду пайдаланып, кандай гана жол болбосун менин талапкерлигиме жыгып түшүү боюнча тапшырмасын алышып, ошону кынтыксыз аткарганга аракет кылып жасап жатышат. Эми көрүп турасыздар, борбордук бийликке кошаматчы, коробка ташып турган, келсе сауна жагып уюштуруп турган, могу жердеги жерлерди сатып апарып берип турган, кандай гана команда болбосун хоп, лаппай деп аткарып тура турган адам керек болуп жатат. Мырзахматов ошол иштерди жасабагандыгы үчүн, коробка ташыбагандыгы үчүн, Ош шаарынын элинин тарамын ачык, айрым, коркпостон талашкандыгы үчүн биз керегибиз жок болуп жатат. Биз билебиз, ачыктан ачык команда болгон, кандай гана жол болбосун Мырзахматовду өткөрбөө боюнча. Бирок биз элге таянып, чындыкка таянып, адилеттүүлүккө таянып, багытыбыздын туура экенине ынанып, биз күрөшүп жатабыз. Маалымат каражаттарынан кабардар болушуңуз керек. Могу өкмөттүк делген маалымат каражаттарында, айрыкча мына 5-каналда Мелис Мырзахматовго ушул Жаныш Бакиев Үрүмчүгө барып акча берип, анан жазында бир төңкөрүш болот экен. Бирдемеге даярданып атыптыр деген үмүттө ушундай маалыматтар кетти да, бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми могундай да, бүгүнкү кырдаалды эске алганда Жаныш Бакиевсиз деле, Мырзахматовсуз деле төңкөрүш болушу толук мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө бийлик элден ажырап калды. Айтканынын дегенинин баардыгы жалган. Ал эми Жаныш Бакиевке келе турган болсок, эми булар 4 жылдан бери ушул Жаныш Бакиев менен коркутуп келе жатат да. Ун кымбаттаарда, бензин, горючий кымбаттаарда ушундай өрдөктөрдү учурушат булар. Элдин көңүлүн алаксытыш үчүн. Жаныш Бакиевден алар коркот. Карапайым калк коркпойт. Ошол Курманбек Бакиевди дагы бийликке алып келген ушул убактылуу өкмөт. Отунбаеваны да алып келген ушул убактылуу өкмөт. Азыр Атамбаевди алып келген да убактылуу өкмөт. Ага бүгүн ким каршы чыгып атат? Ошол эле айланасындагылар. Карапайым калктын эмне тиешеси бар буга? Демек, Жаныш Бакиев дей берип, булар элди чарчатып бүттү. Таш куласа деле Жаныш Бакиевден көрөт. Бензин кымбаттаса деле вот келе жатат, мына басып алат деп. Эми могундай да карапайым калк андан коркпой калган. Өздөрүнүн катачылыктарын, өздөрүнүн каразгөйлүктөрүн жабыш үчүн ошентип ар кандай өрдөктөрдү учуруп турушат. Буга карапайым калк ишенбей деле калды. Эң өкүнүчтүүсү, бизде Кыргызстанда 2 идеологиялык лагерь, зона болуп калды. Эң өкүнүчтүүсү, түндүк райондор буга ишенет, түштүк район ишенбейт. Болуптур. Булар эмне кылып койду калкка? Элге эмне кылды? Мына чек ара маселесин карайлы. Үйүнө чейин келип, контрольный башына атып кетип атат. Кыргыз жарандарын залогко алып атат. Эмне жасап койду? Мына электр энергиясын кымбаттатабыз деп атат. Un 100% кымбаттады. Күйүүчү майлоочу майлар 200% кымбаттады. Эмне жакшылыгы бар бу бийликтин? Мына эми азыр түндүк түштүк кылып чабыштырып атышат. Колотко, партияга бөлүп. Булардын таянганы ким бүгүн? Бүгүн булардын таянганы кечеги Бакиевчилер. Мына бүгүнкү Ош шаарынын мэринин шайлоосунун айланасында
Кызыктар күчтөр кимдер? Кечээ келе ошол Жаныш Бакиевке кошомат кылып жүргөндөр. Мына караңыздар. Мүмкүн биз күрөшүп аткандырбыз Жаныш Бакиевдин күчтөрү менен. Мүмкүн Жаныш Бакиев аларга акча бергендир. Мына ошондой бу жерде суроо көп. Эми айтып койсо эле калк ишене берет экен деп эле ойлоп чыгарып атышат. Бирок ар бир айтылган сөз калктын кыжырын кайнатып атат. Алар ойлоп атат ушу жалганды айтып койсок эле эл ишене берет экен деп. Карапайым калк эч качан ишенбейт. Жаныш Бакиев болобу, кимиси болот, калкка баары бир жакшы жашаса болду. Ким жакшы жашоону тартууласа, ошого рахматын айтышат. Бирок тилекке каршы мына жакында 1-2 айдан кийин 4 жыл болот. 4 жыл. Эми бийликке келгенде кана Ширшовдун схемасын тапканы. Булардын. Кана коррупцияны жок кылганы. Мына Ахмат Келдибековду 2003-жылы коррупция кылыпсың деп камап атат. Биринчи 2013 менен күрөш. 2014 менен күрөш. Анан 2010, 9, 6, анан 3 жыл кылып бар. Эми буларга каяш айтканды туура эмес кылып атасың дегендин бардыгына чаба беребир. Эми ал болбойт. Ал болбойт. 1-ди камайт, 10-ду камайт, 100-дү камай албайт. Ушул Мелис Мырзахматов деген фигурага ушунун тегерегинде жасалып аткан тоскоолдуктарга президенттин эмес, балким анын тегерегиндегилерин бизге эле коюңуз, биз өзүбүз бүтүрөбүз буягын деп, балким анын тегерегиндеги команданын ишидир бул, же андай эмес. Эми биз ушинтип өзүбүздү алаксытып келгенбиз. Ой, Акаев билбейт буну, аялы менен эле баласы кылып атат деп. Анан эми кийин, ой, Бакиев билбейт, буну иниси менен эле баласы кылып атат деп. Азыр дагы ошондой жомок да. Ой, буну Атамбаев билбейт, буну жасап атат деп. Эми кээ бир маселелерди билбей калышы мүмкүн. Маселен, мына милицияны, карапайым милицияны, мына тосуп турган милицияны өздөрү барып урдуруп атат. Спортсмен балдарды чакырып, уруп, анан кийин ал жака жазып атат. Вот Мырзахматов бийликти басып алайын деди эле, таш менен салып атканда биз зорго коргоп калдык дегенде. Мүмкүн аларды билбейт. Бирок бардык команда биринчи кабинеттен кетип атканын биз билебиз. Эми кантип ата, үй бүлөнүн атасы, келин эмне кылып атат, кызы эмне кылып атат, баласы эмне кылып атат, билбейт. Андал семьянын кожоюну эмес. Ошондой эле кеп бул да. Анан ал билбей атат айланасында, айланасына ошондой адамдар топтогон. Аларды жогору коет. Өзү айтат, вот Бакиевчилер менен коркутат. Жаныштын эң жакын адамдары алы карашып ошогонор жанында жүрөт го. Маселен. Андай мына айткан сөзү менен жасаган иши дал келбейт президенттин. Дал келбейт. Мына мен 5 жыл ушул шаарды башкардым. КТРдин сүйлөгөнү жалган. Мына силер Азаттыктан көрсөтпөй койду Батукаевдин ишин, туурабы? Өчүрүп салды. Силер көрсөттүңөр. Мына чындыкты элге жайдыңар. Сиздин ушу азыркы айткан ойлоруңузга караганда, мына 15 январда шайлоо болгон атат. Бул шайлоонун таза өтөрүнө, калыс өтөрүнө дегеле ишеним жок. Күч колдонобуз деп атат. Элди алдап, башын айландырып жатышат. Маселен, өткөнкү митингде эле мына мурдагы селхоз техникум бар. Айыл чарба техникум, азыр селхоз институт болду. Ошонун артында балдарды топтоп, анан милицияны таш менен урдуртуп, эми убакыттан пайдаланып, мына ата-энелерге айтып кетейин, урматтуу шаардыктар, урматтуу ата-энелер, балаңыздар кайсы күчкө кызмат кылып атат? Кимин кол жолугун айлантат, бир контроль кылып коюңуздар. Могу бийлик ары кандай провокационный жолдорго алып барып, өздөрү курук чыга берет. Мына 2005-жылы ошондой болгон, 2010-жылы ошондой болгон. Ошондуктан бир контроль кылып коюңуздар. Аларды алдап атканын биз билебиз. Анан спортсмен демиш болуп эле, балдарды топтоп алып эле, мына эл менен кагылышууга, эл менен күрөшүүгө, эл менен чабышууга үндөп тизип алып атышат. Ал туура эмес. Дайым эл чындык эл тарапта болуп келген. Дайым эл жеңип келген.
Ошондон бир уч тиги кандай десем Атамбаевчи күчтөрдүн колжоолугуна бала чакаңыздарды айлантпаңыздар. Эл тарапта боло бериңиздер. Дайым эл калыс, эл чечип келген, ел күчтүү. Сиз мэр болуп иштеп турганда күндөрдүн бир күндө эле Ак үйгө чакыртылдыңыз. Премьер-министр Жантөре Сатыбалдиевдин буйругу менен кызматтан бошодуңуз. Анын нетижеси Ош шаарында борбордук аянтта эл чогулду. Ошол чогулган элдин көпчүлүгү ушундай бир маанайда айтышты да, эгер Мырзахматовду кайра шайланбаса биз толкуйбуз. Бул жактан жаштар турат, жакта тиги атчандар турат керек болсо деп. Эгер непадам сиз шайланбай калсаңыз, эл аябай толкуса, андай ушундай бир кырдаал түзүлсө, сиздин реакцияңыз кандай болот? Эми моундай да мен жогорку бийликтин өкүлдөрүнө деле айттым. Силер решетканы басып, ашып өтүп басып алсаңар боло берет. Эмне ташийипке болбойт. Аны камап атасыңар деп. Ошонун сыңарында эле кеп да, булар басып алса болот. Мен эмне себептен ошол шакка барбадым? Алар бүт тиги өзүнүн дежурный каналдары аркылуу айтмакчы. Ой, бул амал параз, буга кресло эле керек, андай, мындай деп. Мен айтып атпаймынбы, идеологический лагерь эки түндүк түштүк дегендей. Тиги жака мени жаман көрсөтмө. Ошондон мыйзамдуу жол менен барайлы дедик. Эми бардык параметрлер боюнча көрүнүп калды. Бул бийликтин айласы кетти. Жалганы да түгөндү. Өрдөгү, учура турган өрдөгү да түгөндү. Экономика кургуйга кулап кетип атат. Бир жаң күйгүзүп иштеген адам жок. Мына азыр бүгүн Ошто эле карагыла. Бир уч Атамбаевчи, СДПКчы күчтөр бардык жерди контролго алган. Карапайым калкка күн жок. Уруп согуп атат, камап атат, тушап атат, соттоп атат. Элдин кыжыры келип бүттү. Эл жарыла турган деңгээлге жетти. Мындай эч качан болгон эмес. Мен ачык эле айтайын, биз эмне колониябызбы? Үн кайрыган, жок туура эмес болуп атат деген эле жигиттерди апарып камай береби? Ошол эле Ташиев, ошол эле Келдибеков, ошол эле Шайлоо Атазов. Шайлообек Атазовго кылмыш ишинин ачылышы, андан кийин мына Замандаш партиясынын Нурадил Жолдошев депутат, ошого байланышкан кырдаал. Ага чейин эле бир депутат маркум каза болуп кетти, ар кандай кысымдардан улам. Башка кысымдар болуп атат деп мына маалымат каражаттарында дагы маалыматтар чыгып атат. Ушул көрүнүшкө сиз ушул партиянын лидери катары кандай ойду айтасыз? Мен абдан мындай бир критичный карайм буга. Абдан туура эмес болду. Мен партиянын лидери катары ар бир партиянын мүчөсүн коргогонго укуктуумун. Ошол Хажинаев Ишматовдун мага 5 жолу кирди. Могу жерде Асыл деген ресторан бар. Атасынан калган. Ошону талашып, арзан баада сатасын, партиядан чыгасын деп, мына жүрөгү кармабай, чыдабай 47 жашында кетти. Мына Шайлоо Атазовду. Bir günde 2-3 жолу судебный процесс коюлду. Буну тез мандатынан ажыратыш керек. Шайлоого жеткире койбой деген тапшырманы алган. Шамшиев деген облус соттун төрагасы бар экен, мен айттым. Эми уят эмеспи? Бул Батукаев беле. Болгон 220 000 сом акча. 220 000 сом акча. Аны присвоение чөнтөгүн алып жеп алды деген статьяны коюп, туура эмес статьяны коюп. Болгону албай куш соцфонддун ордуна солярка алган. Ошо ишканага. Таштанды чыгарыш үчүн. Кийин кайтып соцфондго төгүп койгон. Мына көрдүңүзбү? Болгону ушундай бир неме. Аны борбордук гезиттер эмне деп жазып атат. Оштун борборунда 2 хан сарайы бар экен, бир миллионер экен бу Шайлообек Атазов деген деп. Мына жалган. Эми ошол облус соттун мүчөлөрүнө, коллегия мүчөлөрүнө, төрагасына айтат элем. Эсиңерге келгиле, карап койгула. Ана 7 апрель боюнча эмне деген генералдар сот жогуна тартылып атат. Ошол Суталинов, Темирбаев дегендер, Альфанын кызматкерлери, убагында ошо бийликтин камчысын чапкандар. Ачык эле айтып атышат, эл арасында айтып атат. Булар Индира Жолдубаева дегендин командасын аткарып атат. Эмне зарылчылыгы бар?
Ал спортсмен халкы ушундай ак жүрөк калк болот экен. Ал чыдабай ана жүрөгү чыдабай, ден соолугу чыдабай, алар баягы рингке чыга берип көп доо жеген экен, мына больницада жатат. Врачын апартып суратып атат. Врачын ата энесине чалдыртып атат. Силердин баягы намек менен силерди да камап коебуз дегендей кылып, мындай Сталиндин убагында да болгон эмес. Шайлоо Атазовду дарылаган врачтын ата энесине чейин чалып атышат. Коркутуп үркүтүп. Шайлоо атасы Батукаев эмес да, же Кадыржан Батыров эмес да. Батукаевди кандай тездик менен коюп беришти. Кадыржанды эмне кылып узатып коюшту? Керек болсо Шайлоо Атазов деген элдин, журттун намысын коргогон жигит эле го. Кыргызстандын желегин желбиреткен жигит эле го. Анан эми бул максат шайлоого чейин мунун мандатын алыш керек. Мырзахматовдон бир добуш болсо дагы кыскартыш керек. Ошо соттор соттоп аткан. Кантип үй бүнө барып бала чакасынын көзүн карайт. Кантип коло кошунасынын дос жарынын көзүн карай алат. Ушундай ыплас арам кадамга баргандан кийин кантип бирөөгө баласына тарбия бере алат. Коомдо сөздөр жетип атат. Анан уялбастан бетти сыйрып туруп бир эр жигитти, бир кыргыздын жигитин сотто берем бийликтин командасы менен деп кандай дити барат. А эртең мезгил келет, аларды ушул кадам үчүн соттой турган. Тарых тез алмашат. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы. А бирок бүгүн кошаматтанып калайын, бүгүн арам оокатка тоюп калайын деп булар ушул кадамга барат. Мызычы кылып отурбастан эле, тирешип отурбастан эле сөз кайрып, анча-мынча өлкөдөгү кырдаал боюнча, экономикалык жагдай боюнча каяш айтып отурбай эле ошо мэрликте кала берүүгө мүмкүнчүлүк бар беле мындай? Анча-мынча компромисс жолдорун түшүндүм. дегенде. Түшүндүм. Иним кичине кошамат кылып койсом калып калат элем да. А бирок мен кресло амал талашпай атам биздин сөз менен. Мен намыс талашып атам. Тебеленген намызды талашып атам. Тебеленген намызды. Бу амал деген колдун кири келет кетет. А бирок намызды кайтара албайсың. Жигит кишинин намызы тебеленгенден кийин аны көтөрө албайсың. Демек биздин күрөш намыс талаш. Кыргызстандын келечегин талаш. Оштун келечегин талаш. Амал талаш эмес. Мен интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү ушу анча-мынча суроолордун көбүн иргеп көрсөм, мындай бир каалоо иретиндеби же суроо десем болобу. Эми ушинтип бирине бири мындай тирештире бербестен компромисске барып, чогуу бир пикирге келишип, жогору жактан бул жака бут тоспой же болбосо ушинтип тирештире бербей бир пикирге келишип бир иш кылса кандай болот эле деген каалоолор бар. Пикирге келиш үчүн моундай да, президент айланасындагы кошоматчылардан айрылыш керек. Жалган маалыматка ишенбеш керек. Элдин үнүн угуш керек. Моундай элдин байлыгын сатпаш керек. Мына Кыргызга газ сыяктуу, Камбарада мына кум төр маселелерин. Мына ар бир кыргыздын жигити ал Атамбаевдики, Мырзахматовдуку же Кыязовдуку эмес. Бул ата бабадан калган биздин байлык. Аны сатканга, берип бергенге, $1 берип бергенге эч кимдин акысы жок. Кеп мэрлик креслода эмес, саясий көз карашта болду. Биз айтып атабыз, му болбойт. Бул мамлекет болбой калды. Бул башкаруу эмес. Айтыңыз, азыр бир справка бекер жазылабы? Жазылбайт. Азыр бир сот процесси бекер өтөбү? Эл айтып атат, өтпөйт. Эмне себептен тандап мына май талканды жеп отурушат. Эмне аларга кылмыш иши козголбойт? Коррупция маселеси көтөрүлбөйт. Себеби алардын долясын берип туруп аткандыр мүмкүн. Ошондуктан алар баягы өзүмкү, өзгөнүкү дегендей мамиле болот. Ал менде эмес проблема. Проблема ошол жогору жакта. Биз айтып атабыз, мамлекетти жакшы башкар. Бул болбойт. Жалганды айтпа. Кыргызстан деген корабль бөлөк жакта карап сүзүп кетип атат. Багытын өзгөртөйлү. Бул чөгөт. Карапайым калк ушуну сезбей атат.
Билбей атат. Geç болуп калып электе бурайлы. Бирдиктүү коом курайлы деп. А булар эмне деп атат? Атайылап жогорку мамлекеттик деңгээлде түндүк түштүк кылып бөлүп атат. Сиз жөн эле каяш айтып коюң элең. Анан айтып атат. Ой, түн түштүктө көтөрүлгөн атат. Түштүктө моундай болуп басып алган атат бийликти. Десе, конечно, түндүктүн эле баягындай кооптонот да. Керек болсо жек көрөт. А себебин алар айтпай атат. Маселен ошо июнь окуяларын эле мына азыр түндүктөн барып сурасаңыз билбейт. Трагедиянын масштабын билбейт. Аны көшөгөлөп, пардалап билгизишкен эмес. Ай бул жерде эмне деген трагедия болду? Себеби эмнеде? Максат эмне эле? Жок. Жабышат, жашырышат. Ошол эле Баткенде болуп аткан чек ара маселелерин жаап жашырышат. Анан эми ачык эле айтайлы, мындай жоорукчосун жакшылык алып келбейт. Түбү барып жакшылык алып келбейт. Мамлекеттин тамыры түркүгү таможенный начальниги, милициянын начальниги, же болбосо КГБнын начальниги же прокурор эмес. Мамлекеттин түркүгү карапайым калк. Алар убактылуу өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон жемкорлор гана. Улуттун нарк насили, керек болсо авири, намызы карапайым калкта кетменчи да. Биз ошолордун тарабындалашып атабыз. Акыркы учурларда ушу айрым коомдук ишмерлер биз парламенттик өлкөдө жашап атканыбыз менен баары бийлик бир адамдын колуна, демек президенттин колуна топтолуп калды деп атат да. Эми ушуга эле мындай параллелдүү карай турган болсок, партиялар дагы мындай кырдаалды да. Мисалы үчүн бизде көп партиялар бир лидер түзөт, анан ошол эгер лидерсиз ал партияны элестетүү мүмкүн эмес да. Мындай лидер жок болсо ал партияда жок да. Көпчүлүк айтышат, бул негизи партия бул идея үчүн биригишет деп. Мисалы үчүн ошол жагынан алганда Улуттар биримдиги партиясы бул идеянын партиясыбы же болбосо бир адамдын партиясыбы? Мисалы үчүн Мелис Мырзахматов эгер ал партияда болбосо, ал партия урап түшүп калбайбы? Идеясы кете береби же болбосо деген. Маселен моундай да, бизде кээде Эрнис Кыязов партия түзүптүр, жакшы жигит, кой союп берип атат, футбол өткөрүп берип атат, тиги улак тартыш берип атат деп кире берет да. Негизинен республикачы деген эмне, демократ деген эмне, либерал деген эмне, консерватор деген эмне деген айырмасын билишпейт. Мен айтып коеюн, биздин партия консерваторлордун партиясы. Өзүңүз да консерватизм. Ооба. Мы сторонники нравственности. То есть адеп ахлак, уят, сыйыт, авирдин сактоочуларыбыз. Бүгүнкү заманга тууралап. Пара алба, бирөөнүн акын жебе, калпак кийип жүр, ала тоону сыйла, мамлекеттин бүтүндүгүн сакта, жылаңаш жүрбө дегендей кеп. Маселен бүгүн эмне болуп атат? Баары жалган. Баары жалган. Героин сатып мечит салышат. Ханкооздор. Же таможнядан пара алып, иксан, Кудай өткөрүшөт. Кечке пара алып, кечинде намаз окушат. Жалган. Кудайды алдагысы келет. Кудай менен дос болуп алгысы келет. Калп эле демократ болуп алат. Өздөрү диктатор. Калп эле парламентаризмдин тонун жамыгысы келет. Самом деле өздөрү узурпация кылып алып атат бийликти. Жок, биз айтып атабыз, салттуулуктун партиясы болойлу. Кыргыздын илгертен келе жаткан каада салты бар. Ошо менен жашайлы. Мына Англияда консерваторлордун партиясы бар. Ата бабасы 1000 жыл мурун парик кийип келген, азырда лордтор палатасы парик кийип отурат. Эмне себептен жолук салынсак болбойт? Мына мен акыркы кадамдарды билесиңер. Кепка кийсе болот, мини юбка кийсе болот, а жолук салынса болбойтмуш.
Ана мен айттым, саясий жоопкерчиликти мен алам. Салына бергиле жоолугуңарды. Мени да жоолук салынган эне төрөгөн деп. Мына кептин баары ушул жалганда болуп атат. Кептин бардыгы жалганда болуп атат. Мына акыркы Рахматулла ажы менен болгон случайны карагыла. Кыргызстандын муфтийинин төшөгүнө кирип атышат булар. Эң ыйык адамдын төшөгүнө кирип атат. Саясат. Саясат. Ошондон кийин бирөө ишенеби? Болгону ажыдан түшкөн доляны бөлүш. Ошонун жаңжалы болуп келе жатат Кыргызстанда. Аны карапайым калк билип турат. Анан кийин пара алып, байып алып, элдин терисин сыйрып байып алып, анан благотворитель, меценат, боорукер болуп көрүнгүсү келишет. Элдин көзүнчө калп эле намаз окуп калышат. Кечкилүүн ылжып мас. Көрүп атпайбызбы? Өз көзүбүз менен. Кудайды оозунан түшүрүшпөйт. Кечке пара алышат. Кечинде арак ичишет. Мына кептин бардыгы жүрөктөн, намыздан. Намызы жоктордун заманы болуп атат бүгүнкү күндө. Абийири жоктордун заманы болуп атат. Могул жерде интернеттен да мен атайын суроону коюп жоопторду алдым эле. Азаттык радиосунун журналисти Кубаныч Жолдошов деген жигит Фейсбуктан моундай суроону берип коесузбу деп менден өтүндү эле. Кыргызстан боюнча люстрация жарыя кылып, 20 жылдан ашык бийликке аралашып, колунан эчтеке келбегендерди же теге деле кастрация кылыш керек дейт. Мындай люстрацияга кандай карайсыз? Палестинский кастрация дейби, эмне дейт? Люстрация дейби же. Кастрация деп тырмакча ичинде айтыптыр да. Андай кылбаса болбой калды. Люстрацияга кандай карайсыз? Мен эми кеңирээк айтайын ушул темага. Бүгүн мага каршы болгон депутаттар кимдер? Мелисти өткөрбөш керек. Любой ценой өткөрбөш керек. Кимдер? Кечээ эле Бакиевке кызмат кылып жүргөндөр. Мына Ош району деген жер бар, Чынар деген жер бар. Ошол жерде самсакана болгон. Чынардын алдында. Туалетин прямо каналга түшүрүп койгон ажы бир Хакимов Акрам деген ажы киши бар. Республика партиясынын депутаты. Мен бардым дагы, ал жер болбойт, мыйзамды бузупсуң. Кантип ушул болсун? Төмөн жакта жаш балдар бул каналга киринип атат. Бул жер беришке мүмкүн эмес. Деп ал жерди алып, Ош райондуктарга жакшынакай парк кылып койдум. Ал ошон үчүн мага эртең каршы болуш керек. Мамлекет, улуттун тагдыры, Оштун келечеги үчүн эмес, жеген жеминен айрылып калган үчүн, арам оокатынан айрылып калган үчүн мага каршы болуш керек. Анын жанында заправка турат. Ош Ойл деген. Азамат Арапбаев деген Ата журт партиясынын депутаты. Бүгүн Атамбаевчы болуп кеткен. Элди алдап, Атамбаевка каршымын деп туруп, Ата журт партиясынын депутаты болуп барып, азыр Атамбаевчы болуп кеткен. Ал заправкасындагы кеңири кылып, ошол Чынардын алдына чейин киргизип тосуп алган экен. Аны дагы нарак жылдырып, ошо Чынардын алдында паркка киргиздим эле, аймагына. Анын карындашы дагы бүгүнкү күндө Республика партиясынын депутат. Эртең мага каршы добуш берет. Мына. Анан дагы мен аны өзүм үчүн жасаган жокмун. Аны элге душман ашырып, каршылаш ашырып, ошо жер жакшынакай кылып элге белек кылып бердим. Демек ким запкысын тартып атат азабын? Мырзахматов жалгыз тартып атат. Негизи ошогон акча сунуштаган немелер болду эле буга чейин. Эми сөзсүз да. Анан дагы ким эртең каршы таштайт? Мага агасы иниси Атамбаевдин жанында жүргөндөр, же Атамбаев бир жугунду берип койгондор, бир должность. Креслосунан айрылгандан коркуп, аркасында калбыры бар, болсо камап коем деп атат. Жеген да өлүшкө. Мына ошондойлор каршы. Аларга баары мамлекеттин эмне болуп атат? Газың сатылып атабы, сууң сатылып атабы,
экологияң эмне болуп атат. Бүгүн жашап калса болду. Бүгүн жашап калса болду. Мына ошондойлор эртең мага каршы добуш беришет. Ал эми иллюстрация боюнча абдан туура. Мына мен бүгүн ким менен күрөшүп атам? Кечээги Бакиевчилер менен. Атамбаевга өтө калышты да. Bir gün karşılasan жашыл түс, сары түс, эртеси күнү кызыл түс алар. Түсүн өзгөртүп турат, хамелеон. Ал киши бийликтен түшкөндө аны да сатышат. Аны сөзсүз уже ошого даяр булар. Чөнтөгүндө 5-6 байрагы бар. Ким келсе көтөрө берет. Мына биз ошондойлор менен күрөшүп атабыз. Ошол эле арам тамактар эмне? Байый береби? Ошол эле арам тамактар элди эзе береби? Ошол эле арам тамактар элдин атынан сүйлөй береби? Иллюстрация сөзсүз керек. Сөзсүз керек. Антпесе кыргыз оңолбойт. Bir uç adamlar mı 23 yıldan beri to narkım ceyekte görüyorsun, to bul ceyekte görüyorsun. To bul bayrakta götürüp жүрөт, to bul bayrakta götürüp жүрөт. Же Атамбаевдыкын götürөт. Андан кийинкисин да даярдап коюшкан. Мына улуттун тагдыры, улуттун трагедиясы ушуда жатат. Абдан анализдеп көрүп, мэрдин шайлоосун, акимдин шайлоосун элге алып чыкпаса болбой калыптыр. Bu deputat degenin eldi aldap, deputat bolup alıp, Анан добуш берип. Анан кийин өзүнүн добушу сатып, Содалашып. Инисин же агасын бир амалга коюп, Атамбаевга же Бакиевге жакындай коюп, анан кийин элдин атынан алган добушун сатып, тиричилик кылат экен да. Депутат деген нерсеге көпчүлүгүнө айрымдар таза элдин немесин аткаргандар да бар. Депутат деген нерсеге ишенип болбой калыптыр. Андан көрөк тетиги базарда отурган семичке саткан эженин, тетиги кетменчи байкебиздин агабыздын жүрөгү таза болот экен. Анын жүрөгүн алдай албайт экенсиң. Ошондуктан шайлоолор түз өтсө, түз. Демек эл шайласа, могуга окшогон кошаматчылар билинип калгыдай да. Өзү көптөгөн өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ошо эл шайлайт да, мэрлердичи. Анан жакында эле мен кече жакында эле окудум, айрым бир кыймылдар, жаштар уюмдары шаардык кеңештеги депутаттар эмес, эл шайласын, муну эл шайлап атат дегендей пикирлерин, кайрууларын айтып чыгыптыр да. Мен жана айтайын деп атканым, сиз о көчөнү сүрдүрүш керек. Бул жерге мындай бир жакшынакай өзүнчө бир эс алышуу жай салыш керек. Бул жерге болсо бирдеме салыш керек деп атканда, көпчүлүк бизнесмендерге, көпчүлүк байларга жакпа болуш керек. Анан ошондой мэрлик ишиңизде анча-мынча пара сунуштаган, элибизде мындай эле бүтүрбөйлүбү деген ушундай бир учурлар болдубу? Шаарда канчалаган үйлөр сүрүлдү. Канчалаган кафелер сүрүлдү. Канчалаган базарлар жабылды. Ол чойгон суммалар сунушталды. Эгер мен ошолорду алып алганда, могу реформалар жүрбөйт болчу да. Ушудан анализ кылса болот. Бир эле карасаңыз, мына машина базар. Bir жылда 32 000 сом акча төлөйт экен. Болгон төккөн акча 32 000 сом экен. Аны көчүрүп койдук элек нар жака. Азыр жумасына 350-400 000 сом акча түшүп атат. 10-15 миллион сом. 32 000 сом жакшыбы же 10-15 миллион сом жакшыбы? Мамлекетке түшүп атат азыр. Мына ошондой мезгилде баягы каршылаштарың менен жалгыз калат экенсиң да. Элди дейсиң, эл үчүн күйөсүң, эл үчүн жасайсың. А бирок баягы бай үйүн сүрдүртүлгөн же болсо кафесин сүрдүргөн, базарын тартырган жеке душманың болуп кала берет экен. Мына бүгүнкү күндө айттым го тиги Чынардын алдындагы ишти. Азыр ошол эки депутат мага сөзсүз каршы болуш берет. Себеби жер алынды. Аны мурдагы мэрлер жасаган эмес. Мырзахматов деген келди дагы взяткасына дагы, парасына дагы көмбөй жасап таштады. Жок, бул элдики болуш керек деп. Ким жаман? Мырзахматов жаман болуп калды. Мен интернеттен Улуттар биримдиги партиясынын түндүк аймагы боюнча өкүлү Кубан Мамбеталиев бир гезитте ушул кишиге гезиттин бир журналисти суроо бериптир.
Эгерде Мырзахматов шайлоодо утуп кайрадан мэр болсо, анда Атамбаев менен дагы сүзүшөбү деген суроого Кубан Мамбеталиев мындай жооп бериптир. Эмнеге сүзүшмөк эле? Мамлекеттин кызматына келсе, тескерисинче экөө анда биригет, себеби экөө тең өлкөнүн жүгүн бекем кармаганга жараган адам. Ал эми куру намыска алынып бирин бири урганга өтсө, анда Крыловдун тамсилиндей бирөөсү Шукага айланса, экинчиси Лебедь болуп калат деп жооп бериптир. Буга сиздин комментарийиңиз кандай? Эми моундай да, мына маселен кээ бир массалык маалымат каражаттарында кызматтык этикага жатпаган сөздөрдү сүйлөп койду Мырзахматов деп айтып атышпайбы? Келгиле өнүккөн өлкөлөрдү алсак, маселен ошол эле Германияда да президент бөлөк партиядан, канцлер, премьер-министр. Кайсы бир шаардын мэри такыр бөлөк партиядан. Саясий пикир келишпестик болот. Мен маселен СДПК эмесмин да. Мен болбойм дагы. Мен болсом СДПК партиясынын баягы былыкчылыктарын ачып сүйлөйм. Андай кылбагыла СДПКчылар. Эмне кылып атасың анда? Ал табигый көрүнүш. Бизде тек гана кулак үйрөнгөн эмес да, ой бул каяш айтып атат, ой бул моундай болуп атат. Бул сөзсүз СДПКга кириш керек, Атамбаев менен үзөңгүлөш болуш керек деп. Мен СДПКга киргим келбейт. Себеби булардын фундаменти чатак. Жер пайы чатак. Баары бир кулайт булар. Анан эми моундай да, негизинен алганда биз күрөшкө аттанганбыз. Жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, улуттун намысын сактайлы. Эл жердин намысын сактайлы. Кандай гана каршылаш болсун күрөшөбүз. Алар азчылык, биз көпчүлүкпүз. Алар элдин башын айлантып, жалган жашыкты сүйлөп, баягындай кылып атышпайбы? Маселен, бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн тиги начальник милиция баш болуп митингге чыкпа деп үймө үй кыдырып жүрүшөт. Участковыйлар балдардын ата-энесине барып. Анан мага келишет. Ушинтип атат. Мен айтып атам, конституцияны алгыла дагы башка чапкыла. Конституцияда жазылып турат, ар бир адам тынч жыйындарды, митингтерди өткөргөнгө акылуу. Ал жерде айтылып турат. Милиция жана башка укук коргоо органдары алардын коопсуздугун карап туруш керек. Коргош керек аларды митинг кылып атканда. Алардын милдети. Дарыгерлер барып, тез жардам машинасы карап туруш керек. Бирөөнүн мурду канап кетпесин, давлениясы көтөрүлүп кетпесин деп. Өрт өчүргүчтөр барып карап туруш керек. Өрт чыйып кетпесин деп. Түшүнүп атасызбы? Митингге чыкпа, бөлөк кылба. Биз азыр документтер создоп отурабыз. Конституцияны сотко беребиз. Сотко беребиз. Себеби жарандын конституциялык укугун бузуп атат. Конституцияда жазылып турат. Митингге чык. Өзүңдүн сөзүңдү айт. Тынчтык митинги болсо болот деп. Аны ошол катардагы милиция кызматкерлери билет. Түшүнөт. Конституцияда эмне деп жазылганын. Бирок жетекчиликтеринин айтканын для галочки аткарып коюп атышат. Убагында ушул Атамбаев менен Текебаев эмне деп сындап жүрдү, митинг кылдырып айтат деп. Эмне өздөрү андай неме кылбайт. Бүгүн теңирден тескери жасап атышат. Ал туура эмес. Ал элди алдагандык, ал элдин укугун бузгандык. Ал элди чөгөлөткөндүк. Ал элди басмырлагандык. Ал элдин укугун тебелегендик. Ошондуктан мен айтат элем, борбордук бийликтин өкүлдөрүн жалганды азыраак айтса. Эми дагы эле кайра келип, могу суроом парламентаризмге байланыштуу болуп атат да. Парламентаризмдин адыркы ылдыйлары бул ушул боло келчү, мындай артка өңөлүп, бул кемчиликтерибиз бар экен деген сыяктуу майда чүйдө кемчиликтер. Парламентаризм өзү ушундай эле адыркыдай эле болот дегендер да бар да. Бизге ушул система ылайыктуу депчи. Сиздин оюңузча кандай? Чындап эле бул адыркы сиз айтып аткан нерселер майда чүйдө кемчиликтер. Парламентаризм өзү ушундай болот. Кийин өнүгүп отуруп, дагы башкача парламентаризмдин жаңы этабына көтөрүлөбүз дегенге мындай кошуласызбы? Бул майда чүйдө нерсе эмес, парламентаризм эмес бул. Буну диктатура дейт.
Parlamentarизм мындай болбойт. Чыныгы парламенттик мамлекетте президент ошо парламент өкүлдөрү шайлайт. Анан бул майда чүйдө эмес, кыргыз газы сатып берген. $1. Аны максимумда айдарда кылган эмес. Ал майда чүйдө эмес, Батукаевди кое берип берген. Майда чүйдө эмес, ал тиги кумтөрдү чечпей аткан нерсе. Ал майда чүйдө эмес, ал тиги Камбаратаны берип берген. Ал майда чүйдө эмес, ал улуттун тагдыры, анау жаш балдарыбыздын келечеги. Таможный посттон бери ар бир депутат бөлүп алганы, көмүр кенден бери бөлүп алганы, мен могу жерден доля алам, сен тиги жерден доля аласың. Могу жерге менин министрим отуруп чай министрлик меники мага чай ташып турат, тиги министрлик тигиники тигиге чай ташып турат деген майда чүйдө эмес. Экономиканын талкаланып атканы майда чүйдө эмес. Өкмөттүн токтому чет элдиктер үй алса болот, жер алса болот, здание, имараттар сатып алса болот деген ал майда чүйдө эмес. Бул анархия. Бул эл жерди мамлекетти саткандык. Бул улуттукка чыккынчылык. Бул майда чүйдө эмес. Ал сиз айткандай, сиз жогоруда айтып аткандай инсандар, бул эч нерсе эмес дегендер, алар мүмкүн терең бекилген, глубоко замаскированный сатана шайтандыр. Ал калпы алаксытып аткандыр. Бул майда чүйдө эле деп. Элди. Негизинен улуттун байлыгы сатылып атат. Улуттун келечеги сатылып атат. Биздин балдарыбыздын тагдырына балта чабылып атат. Ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Эч ким жооп бербейт. Парламент да жооп бербейт. Бүгүнкү система боюнча. Өкмөт да жооп бербейт, президент да жооп бербейт. Чыркыраган эл чыркырап кала берет. Бардыгынан ажырап жылаңач боюнча. Мына бүгүнкү күнү Ошто ошолордун тарамын талашкан бир ууч СДПКчы, мен айткан 5 СДПКчы, андан көп эмес. Мына ошонун тарамын талашып, ошолордун кызыкчылыгын камчысын чаап атат. Жамынган эмне? Өлкөнүн тынчылыгы үчүн имиш. Өлкөнүн бүтүндүгү үчүн имиш. Өлкө сатылып атпайбы ушулардын жардамы менен? Тынчтык бузулуп атпайбы ушулар менен күнүгө чек арада? Аны көргүсү келишпейт. Себеби баягы жыртык креслосунан арам тамагынан айрылып калыштан коркот. Сиз жетектеген партиянын аты Улуттар биримдиги. Улут деген сөз болгондо эле могу 2010-жылдагы могу түштүк окуясында улуттар арасында кандай ушундай чоң бир кайгылуу окуя болду эле. Азыр ошону биротоло мындай басылды, жай-жайына түштү, анын мындай ал маселе чечилди деп айтууга болобу? Бул тараптан кандай ойлор бар? Мондай энем. Өрттөнгөн үйлөрдү бирөөдөн карыз алып келип, куруп берип, анан күлүчүн тапшырып, сапаты жок кылып жасап туруп. Биз улуттук аралык мамилени чечтик деген туура эмес. 90-жылда ушундай болгон. Жаап жашырышкан. Азыр да ошондой болду. Бир официалдуу документ, бир иш-чара мындан ары болтурбай коюу боюнча көрүлгөн жок. Көрүлсө мен көрөт элем. Чала чарпып, кожо көрсүнгө жасап коюшту. Негизи эле бул жакта эмне болуп атканы менен алардын иши жок. Жолуңу тосуп атасың, эл нааразыбы? Себеби бул жактагы желдеттер бардыгы нормально деп талашт этип атат. Чек арада атып атабы, союп атабы, залог алып атабы, баары бир. Баары бир. Ал маселени тереңинен, түбүнөн карап чыгып, бөлөктөп жасап чыгыш керек. Ал нерсени бири да жасалган жок. Жасагысы да келбейт. Бул бийлик эч качан аны жасабайт. Жасаш колунан да келбейт. Жасай турган ниети да жок. Жакындан баштап, жакын күндөрдөн баштап энергетика министрлиги бул энерго тарифти көтөрбөсөк болбойт. Анын себептери деп бир 8 себебин айтып чыгыптыр. Негизгиси шаймандарыбыз эскире баштады. Оңдобосок болбойт, ушуну жаңылабасак болбойт, жанагы жоготууларды азайтпасак болбойт деген себептер экен. Кыскасы тарифти дагы көтөрбөсөк болбойт деген билдирүү айта баштады. Буга сиздин оюңуз кандай? Мондай да.
2010-жылы Данияр Үсөнов электрди көтөрүп жүрдү деп төңкөрүш кылышкан да, бийликти басып алышкан. Шылтоо ошол болгон. Мен азыр да айтам. Тарифти көтөрбөсө болбойт. Туура. Баягы энергия бөлүштүрүүчү компаниялар баягы крупный боюнча сатылбаш керек. Мисалы, Ош электр район кылып бөлүнүп сатылыш керек. Жеке менчик өтмөй сайын чет элдик инвесторго эмес, өзүбүздүн жарандарга $1 берсин, сен да аласың, мен да алам. Кыргыз газды $1 берип атпайбы? Туурабы? Карыздары менен. Алтын сатып атсаң өзүң, голубой золото сатып атсаң, көгүлтүр алтын сатып атсаң, кандай банкрот болосуң? 4 жылдан бери ошону коррупцияны издеп таппай беле Атамбаев. Туурабы? Болуптур, мурда Максим жеп аткан экен. Азыр ким жеп атты эле? 3 жылдан бери. 4 жыл болуп атат. 2010 азыр апрелдин 7-си мына жакында болот. 4 жыл. Азыр ким жеп туруп анан сатып беришти. Азыр дагы ошол система кетип атат. Мен бирок ал убактылуу элде 2010-жылы алдашкан да. Бирок мен 2010-жылда айткам, 2009-жылда азыр да айтам. Бул тармак менчиктештирилиш керек. Только тетиги жактан келгендерге эмес, могу жарандарга. Эрнис Кыязовго, Асанга, Үсөнгө берилиш керек. Бардыгы алат. $1 берсин, алат бардыгы. Жок, сен шапкесин бербейсиң. Ошон үчүн жаап жашырып, тетиги жака изин жашырып сатышат. Мүмкүн уже договор кылып коюшту. Лирикалык чегинүү жасап дейбизби же мындай да суроолор бар экен. Facebook баракчасында Кубаныч Бердибаев деген ушундай тилек айтыптыр. 5 убак намаз окусаңыз жакшы болмок, тегерегиңизге да ошондой адамдар чогулмак, Кудайдан корккон, жалган айтыштан корккон дейт. Намаз окуйсузбу же окубасаңыз окууга ниетиңиз барбы? Бул суроону сөзсүз берип коюңуз, телевизордон күтөм дептир. Эми мондай, намаз азырынча окуй элекмин. Мен бир нерсе айтайын. Бир иним дайым келип эле хадистен сүйлөйт. Ондай болуш керек, андай болуш керек деп. Анан жүгүрүп эле намаз жумага барып калат. Намаз окуп калат. Анан күндөрдүн биринде көрсөм, баягы иним мас жүрөт. Сен эмне кеп десе, мен ушундай болуп калды деп. Анан мен айтам, Кудайга жигитче убада берип атам. Мен азыр ушундай күнөө, менин жашымда намаз окуш керек. Шариатта ошондой жазылган. 12 жаш, 19 жашка намаз окуу. Андай деп. Бирок мен Кудайдан искренне, чын жүрөгүмөн кечирим сурап атам. Убакыт келет, Алла Таала, мен да окуйм. Мен да ажыга барам деп. А тигилердей эмесмин да. Кечке 5 убак намаз окуп, кечинде арак ичип. Же болбосом кечке пара алып, анан кийин кечинде намаз окуп. Же болбосом героин сатып, наша сатып, мечит салып атпайм да. Кудайды алдабай атам. Бирок күнөөкөрмүн. Окуйм, абдан сыйлайм. Башкача айтканда, исламдын коргоочусумун. Ушул өнүксө дейм, таза болсо дейм, чын жүрөгүмөн айтам. Бирок Кудай буйруса, мен да ажыга барам. Тилегеним. Кудай буйруса, мен да намазга жыгылам. Бирок азыр Алла Тааланы алдабай турам. Эми биздин маегибиз дагы соңуна чыгып калды. Мына жакынкы күндөрдө саналуу эле күндөр калды. Ош шаарынын мэрлигине карата шайлоо болот. Ошонун алдында сиз инсан катары, түгүл талапкер катары да эмес, мурдагы мэр катары да эмес, инсан катары сиз ушул шаардыктарга, телекөрүүчүлөргө кандай сөздөрдү айтасыз? Эми мен айтмакмын, качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. 40 жыл кыямат болсо, беажал чымын өлбөптүр дейт. Алла Таала пешенеңе жазганын көрөбүз. Бирок чыркыраган чындыкты талашабыз. Могу бандиттерге, могу Атамбаевчы күчтөргө, могу жердеги бурмалаганга, зордукчулугуна, провокациясына жол бербейбиз. Ага жетерлик күчүбүз бар.
ага жетерлик билимибиз бар. Булар эл далда үйрөнүп калган да. Алдатпайбыз азыр. Анда эмесе маегиңиз үчүн чоң рахмат. Акырында тилегиз ушу Кыргызстандагы адамдардын жүрөгү ак, багыты түз болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасынын атайын чыгарылышын көрдүңүздөр. Бизде конокто Улуттар биримдиги партиясынын лидери, Ош шаарынын мэрлигине талапкер Мелис Мырзахматов болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.